айдабай аштык жыкпайт, үйрөнбөй билим жукпайт. Арбаңыздар урматтуу Кыргыз радиосунун угармандары жана Баластан каналынын көрөрмандары. Кайрадан Улуттук телерадио бийлик корпорациясы менен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча Улуттук комиссиясынын биргелешкен республикалык деңгээлдеги акыл таймаш интеллектуалдык оюндун 9-чы чыгарылышы назарыңыздарда. Балдар, силер бизди күтүп жатасыңарбы? Биз билебиз, силер бизди күтүп жатасыңар. Анткени силер классташтарыңарды, досторуңарды колдоп, булар кандай билим деңгээлин көрсөтүп, мектебибиздин атын канчалык деңгээлде чыгара алышат деп жатасыңар. Анан эсиңерге сала кетели, бул оюн бир гана силердин классташтарыңар же биздин студиядагы оюнчулар үчүн эмес, бизди көрүп жаткан ар бириңер үчүн. Анткени командаларга берилип жаткан суроолорго силер дагы жооп берип, өзүңөрдүн билимиңерди, билим деңгээлиңерди сынап, чыңдап алсаңар болот. Андыктан биз менен ойноого даярсыңарбы? Кеттик анда. Эми оюнга катышууга алыстан ат артып, бел байлап келген командалар менен тааныштыралы. Биринчи команда Ош облусунун Кара Суу районунан түзүлүп келген 5 жылдыз курама командасы. Даярдап келген мугалими Гүлбурак Калдосова. Жана алардын атаандашы Нарын облусунун Актала районундагы Аскар Турдакунов атындагы орто мектебинен түзүлүп келген Насыйкат командасы. Даярдаган мугалимдери Айзада Сыдыгалиева, Айнура Саякбаева. Саламатсыңарбы балдар, маанайыңар жакшыбы? Ашуу ашып, бел ашып келдиңер. Жакшы даярдыкта келдиңер деген ишеничтебиз. Силерге ийгилик каалайлы дагы. Чогуу келиңиздер, оюндун шарттары менен таанышып алалы. Оюндун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана министрликтин алдындагы билим берүү сапатын өнүктүрүү департаменти. Суроолор тест түрүндө берилип, 5-6, 7 класстардын мектеп программасынын негизинде даярдалат. Биринчи бөлүм. Команданын саламдашуусу. Мектеби тууралуу кыскача маалымат жана команданын атын жактоо. Команда мүчөлөрү менен тааныштыруу. Экинчи бөлүм. Билимиңди сынап көр. Мында кыргыз тил, кыргыз адабияты, география, тарых сабактарынан 2ден суроо берилет. Үчүнчү бөлүм. Улуттук нарк. Мында каада салт, нарк боюнча ар бир командага 2ден суроо берилет. Эми оюнга көз салып, оюн бүткүчө оюнчуларга баа берип отурган Калыстар тобу менен дагы тааныштыралы. Калыстар тобунун төрайымы Бишкек шаарындагы Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5 инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелискан Асанова. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча Улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмырза Жакыбалиев. Ошондой эле Кыргыз радиосунун редактору, Акыл таймаш интеллектуалдык долбоордун редактору Жаныбек Исеналиев. Биз эфир баштаар алдында кайсыл команда биринчи баштайт экендигин аныктап алганбыз. Биринчи болуп Насыят командасы баштайт, экинчи болуп 5 жылдыз командасы баштайт. Биз оюнубузду баштаар алдында бир нерсени эсиңиздерге сала кетели. Суроолор билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти тарабынан даярдалды. Ошондой эле оюнубуздун дагы бир өзгөчөлүгү командаларга, мисалы, биринчи Насыят командасына берилген суроого Насыят командасы жооп бере албай калса, анда 5 жылдыз командасы жооп берсеңер болот. Эгерде 5 жылдыз командасы жооп бере албай калса, анда Насыят командасы жооп берсеңер болот. Демек, туура жооп берген команда кошумча 1 упайга ээ болосуңар. Элибизде саламдашпай иш баштаба дейт. Келиңиздер эми биринчи болуп саламдашууну бизге Насыят командасы баштап берет. Келгиле, кеп, кезеги силерде. Тоомдун аты Насыят, айнымдын аты Акталчат. Туулуп өскөн мен анда, окуп жаткан мектебим Аскар Турдакунов атында. Мурас кылган ата салтын сактайлы, беттешүүнү салам менен баштайлы, ийилип таазим менен биз сиздерге Насыят атыбызды даңктайлы.
Манасым бар өчүрбөгөн тарыхты. Ата бабам айтып келет таштабай. Дүйнө жүзүн дүңгүрөткөн белгилүү. Чыңгызым бар Кулабасбек Аскадай. Бизге жетти ата баба мурасы. Биз эми кыргыз көчүн улачу. Өткөзөлү эспек сөртпөй чайпабой. Урпагыбыз андан ары уласын. Орос айма керегеси керилген, айт кылачы аппак бози кимде бар? Укмуштаны шаң берген, 3 кылкомуз кимде бар? Бар бололу ата салтын сактайлы. Алар бизге Алла берген насыят. Бүт кемитпей колдон колго өткөрүп, сакта деди ата бабам жакшылап. Биздин насыят, биздин уран, наркыбызды, Ата бабаларыбыздын Салтын Ыйык тутуп, аяр сактап туталы. атыбызды чечмелей кетсек, атыбыз насыят, ата бабаларыбыздан калган мурастарыбыз. Боз үй, душманын кылычы менен багындырган Манас атабыз. Дүйнө жүзүн калем сабы менен багындырган Чыңгыз атабыз. Биз азыр ушу Манас атабыздан, Чыңгыз атабыздан калган поэмаларын, осуяттарын кийинки мундарга калтырабыз. Топ башчысы Жакупов Нургазы, топ мүчөлөрү Рахат кызы Дилноза. Каныбеков Нурел. Жолдошбекова Айбике. Мелисбекова Айдай. Мынакей телегөрүүчүлөр жана радио угуучулар, бул биринчи команда Насыят командасынын саламдашуусу болду. Эми келиңиздер 5 жылдыз командасынын саламдашуусуна кезек берели. Сөз силерде. Мурас кылган ата салтын сактайлы, беттешүүнү салам менен баштайлы. Ийилип, таазим менен биз сиздерге 5 жылдыз атыбызды даңктайлы. Мөөнөттү айга, жылга, күнгө теңеп, убакыт учкан куштай өтө берет. Жашоодо баары кымбат. Ошентсе да эң алгач саламдашып алуу керек. Кеп өзөгү салам болот эли бизде. Салам салтын бек сактаган жери бизде. Салты улап, салам менен сөз баштайлы. Күч тартуулап, дем кошуп, деми бизге. Салам кошот адамды ажыраган, бириктирет көңүлдү чачыраган. Саламдашуу ынтымак бөксөрбөсүн, көбөйсүн жарык жүздөр жадыраган. Кызыл тил көркү ырдакен, кыйындык сынак сындакен. Ак тилден салам айтамын, атаңдаш арбын сыйга тең. Биз дагы ушул салтты бузбайлы, саламдашпай сөз сандыгын ачпайлы. Эң алгач саламдашуудан кийин сөз кесегин таанышуудан баштайлы. Ордолуу оштун төрүнөн, кара суунун өзүнөн келип калдык Таймашка, кут төгүлгөн берекелүү жеринен. Кычан Жакупов мектебим билим алып келемин. Бүгүнкү ушул Таймашта жеңип алуу тилегим. Мен 5 жылдыз тобунун топ башчысы Кеңешбаева Гүлжанат. Топ мүчөсү Жоробаева Акманай. Топ мүчөсү Умурзакова Үмүтай. Топ мүчөсү Абдуманапова Даткайым. Топ мүчөсү Токтогулова Мерим. 5 жылдыздай жаркырап, ар бир кадам алгаттап, күчүбүз биздин билимде, көк асманда жаркырап. 5 жылдыздай 5 кызбыз, билимдүүбүз чыйракпыз. Бүгүнкү ушул Таймашта биз алдыга чыгабыз. Биздин уран билим менен көккө жетем, билим менен дүйнө кезем. Биздин атыбыз 5 жылдыз. Биз 5 жылдыз деп койгонубуздун себептери: биринчиден 5 тармакты камтыган тарых, география, тил адабият жана ошондой эле биздин көөнөрбөс мурасыбыз улуттук нарк. Биздин өзүбүздүн эмблемабызда география тармагын камтыган Кыргызстаныбыздын картасын жана ошондой эле Кыргыз деген атты дүйнөгө атын тааныткан Чыңгыз Айтматов. Тарыхыбыздагы эң чоң эпостордун бири Манас. Улуттук нарк, биздин өзүбүздүн улуттук кийимдерибиз жана ошондой эле калпак, комуз, улуттук оюндарыбыз. Кийин жана дагы китеп. Китептин ичинде биз 23 сентябрь тил майрамыбыздын сүрөтүн да тартып, ээсин көрсөтүп кеттик. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, балдар, достор, эки команданын саламдашуусун, таанышуусун уктук. Эми оюнубуздун негизги бөлүмүнө өтөбүз. Негизги бөлүмү билимиңди сынап көр деп аталат.
насыят командасы биринчи болуп баштаган, кыргыз тил сабагынан биринчи болуп бизге 5 жылдыз командасы баштап берет. 5 жылдыз командасы даярсыңарбы? Ийгилик каалайбыз. Бизди угуп, көрүп жаткан досторуңар үчүн кызыктуу бир оюн куруп бересиңер деген ишеничтебиз. Эмесе биринчи суроо кыргыз тилинен көп маанилүү сөздөрдү белгилегиле. Варианттарына көңүл бурабыз. А. Кол, бай. Б. Ак, кара. В. Эт, жара. Г. Жак, тал. Ойлонууга убакыт кетти. Биздин жооп даяр. В варианты эт, жара. Жооп туура эмес. Силердин жооп туура эмес болуп калды. Бул мүмкүнчүлүктү насыят командасы колдоно алабы? Бизде жооп даяр. Биздин жооп Г, жак, тал. Жооп туура эмес. Эки команданын тең жообу туура эмес. Туура жоопту мен айтып коеюн. Туура жообу Б вариант экен. Ак, кара. Эми экинчи суроо кыргыз тилинен кайрадан 5 жылдыз командасына. Сүйлөмдө асты сызылган сөздүн өтмө маанисин белгилегиле. Сөзгө көңүл бурабыз. Энемдин колу алтын адам эле. Варианттары А. Билгич татынакай. Б. Кереметтүү сымбаттуу. В. Чебер жөндөмдүү. Г. Татынакай акылдуу. Ойлонууга убакыт кетти. Бизде жооп даяр. Биздин жооп В варианты чебер жөндөмдүү. Жооп туура. Мына ошентип 5 жылдыз командасына берилген кыргыз тилден 2 суроонун бирөөсүнө туура жооп алдык, бирөөсүнө жооп туура эмес болуп калды. Эми келгиле насыят командасын байкап көрөлү. Насыят командасы даярсыңарбы кыргыз тилден? Биринчи суроо. Сөз жазуучу мүчө уланган сөздү белгилегиле. А. Китепке. Б. Китепкана. В. Китептер. Г. Китептерди. Насыят командасы. Бизде жооп Б варианты китепкана. Жооп туура. Эми экинчи суроо. Текстеги ойдун башталышына мисалды белгилегиле. Варианттарына көңүл бурабыз. А. Эртең кайсы жерден жолугалы? Кеңешели. Б. Сенин ушинтип түшүндүргөнүң мага жагат. В. Мынакей ошол күндө бизге келип жетти. Г. Бул уюм мындан 30 жыл мурун түзүлгөн. Ойлонууга убакыт кетти. Биздин жооп даяр. В варианты мынакей ошол күндө бизге келип жетти. Жооп туура эмес. Демек, бул мүмкүнчүлүктү 5 жылдыз командасы колдоно алабы? Силерде жооп барбы? Кана көрөлү. Жооп даяр. Бул Г варианты. Бул буюм мындан 30 жыл мурун түзүлгөн. Жооп туура. Ошентип балдар кезек кыргыз адабияты сабагына келип жетти. Кыргыз адабиятынан балдар, силер кандайсыңар? Кыргыз адабиятынан канчалык деңгээлде билесиңер? Өзүңөрдү дагы биз менен чогуу байкап көргүлө. Биз болсо кыргыз адабиятынан биринчи суроону насыят командасына берет экенбиз. Алтын куш жомогунун мазмунунда кайсы макалдар кездешет? Биринчи, өзүм өлгөнчө атым өлсүн. Экинчи, баш кесмек бар, тил кесмек жок. Үчүнчү, жаманды мактасаң жардан алыс кетет. Төртүнчү, эрдик кылсаң сүрө кыл. Варианттары А. 1-2, Б. 2-4, В. 3-4, Г. 1-3. Топ башчысы Жакупов Нургазы. Бизде жооп Гсы 1-3. Өзүм өлгөнчө атым өлсүн, жаманды мактасаң жардан алыс кетет. Жооп туура эмес.
Насият командасынын жообу туура эмес болуп калды. Бул мүмкүнчүлүктү 5 жылдыз командасы колдон чыгарбагыла. Бизде жооп бар. Биз А вариантын айтабыз. Биринчи жана экинчи. Өзүм өлгөнчө атым өлсүн жана баш кесмек бар, тил кесмек жок. Жооп туура эмес. 5 жылдыз командасынын дагы жообу туура эмес. Туура жооп мындай экен. Б варианты 2-4. Тактап айтканда баш кесмек бар, тил кесмек жок жана 4-чү эрдик кылсаң сүрө кыл. Эми Насият командасына кыргыз адабиятынан экинчи суроо байкап көрөлү. Насият командасы даярсыңарбы? Азыр классик акын Алыкул Осмоновдун кайсы бир чыгармасынан үзүндү окуйм. Силер кайсы чыгармадан экендигин айтып бергиле. Эл жүдөп, жан жаныбар арыктады. Сулуу жаз булгандайча сагынтканы, болбосо ак реңи сары болуп, байкосуз катууруга чалдыкканбы? Варианттары: А. Кечигүү, Б. Күн кечигет, В. Неге кечигет, Г. Кечиккен жаз. Бизде жооп даяр. Бизде В неге кечигет. Жооп туура. Биз болсо 5 жылдыз командасын байкап көрөлү. Кыргыз адабиятынан канчалык деңгээлде билишет, Даярсыңарбы? Биринчи суроо. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун атадан калган тояк чыгармасы кайсы жанрга кирет? А. Повесть, Б. Аңгеме, В. Роман, Г. Поэма. Биз Б варианты аңгеме деп ойлойбуз. Жооп туура. Эми экинчи суроо. Мен азыр силерге дагы бир чыгармадан үзүндү окуйм. Ал чыгарма кимге таандык экенин айтып бересиңер. Эр жигиттин жакшысы кеңешин элге билгизет, береке пайыз киргизет, элине пайда тийгизет, артык доор сүргүзөт. Варианттары: Алыкул Осмоновдуку, Б. Барпа Алыкуловдуку, В. Медина Алыбаевдики, Г. Сүйүнбай Эралиевдики. Кимисиники болушу мүмкүн? Бизде жооп даяр. Биздин жооп Б варианты. Барпа Алыкулов. Жооп туура. Беш жылдыз командасына берилген эки суроого тең кыргыз адабиятынан жакшы жооп берди. Эми тарых сабагына кезек келди. Тарых сабагынан кайрадан 5 жылдыз командасына берилет экен. 5 жылдыз командасы даярсыңарбы? Ана байкап көрөлү. Биринчи суроо. Эң чоң эпостун бөлүктөрүнүн аталыштары кандай? А. Манас Семетей Сейтек, Б. Сейтек Курманбек Айчүрөк, В. Алмамбет Жаныш Байыш, Г. Семетей Сейтек Курманбек. Бизде жооп даяр. Биздин жообубуз А варианты. Манас Семетей Сейтек. Жооп туура. Эми экинчи суроо. Турак жай эски шаар калдыктарын кимдер изилдейт? А. Полиграфтар, Б. Географтар, В. Археологтор, Г. Антропологтор. В вариант археологтор. Жооп туура. 5 жылдыз командасына берилген тарых сабагынан суроолорго жооп беришти. Ал эми Насият командасы канчалык деңгээлде даяр экен байкап көрөлү. Даярсыңарбы балдар? Ийгилик каалайбыз силерге дагы. Биринчи суроо. Усун мамлекети биздин заманга чейинки кайсы мезгилде пайда болгон? Варианттары: А. Биздин заманга чейинки 9-кылымда, Б. Биздин заманга чейинки 6-кылымда, В. Биздин заманга чейинки 2-кылымда, Г. Биздин заманга чейинки 4-кылымда. Ойлонууга убакыт кетти. Бизде жооп В биздин заманга чейин 2-кылымда. Жооп
туура, Эми насият командасына тарых сабагынан экинчи суроо. Кыргыздардын календары боюнча канча жыл бир мүчөлдү түзөт? А 24, Б 5, В 16, Г 12. Бизде жооп Г 12. жооп туура, Ошентип кезек география сабагына келип жетти. География сабагынан биринчи сурооду биз насият командасына беребиз. Даярсыңарбы? Биринчи суроо эмесе, орографиялык түзүлүшү боюнча Күнгөй ала тоонун боом капчыгайынан батышты көздөй кеткен тоо кандай аталат? А. Тескей ала тоосу, Б. Кыргыз ала тоосу, В. Талас ала тоосу, Г. Жумгал тоосу. Биздин жооп даяр. Мен топчубуз Каныбеков Нурел. Б варианты Кыргыз ала тоосу. жооп туура, Экинчи суроо. Түндүк Тянь-Шандын климатына кайсы аба массасы көбүрөөк таасирин тийгизет? А. Түндүк батыш аба массасы, Б. Тропиктик аба массасы, В. Экватордук аба массасы, Г. Деңиздик аба массасы. Ойлонууга убакыт кетти. Бизде жооп даяр. Б тропиктик аба массасы. жооп туура эмес, Бул мүмкүнчүлүктү 5 жылдыз командасы канчалык колдонот? Кандай колдонот кана? А варианты түндүк батыш аба массасы. жооп туура, Демек, упай силерге кетти. Кана география сабагына 5 жылдыз командасы силерге суроо. Даярсыңарбы? Кеттик. Биринчи суроо. Сыр дарыянын системасына тиешелүү дарыя кайсы? А. Сары жаз, Б. Факш, В. Кызыл суу, Г. Нарын. Бизде жооп бар. Вариант Г Нарын. жооп туура, Эми экинчи суроо. Борбордук Тянь-Шандын дарыялары кайсы дарыянын абалына, же болбосо бассейнине тиешелүү? Варианттары: А. Нарын, Б. Чүй, В. Аму дарыясы, Г. Тарим. Бизде жооп даяр. Биздин жооп В варианты Аму дарыясы. жооп туура эмес, Бул мүмкүнчүлүктү насият командасы колдоно алабы? Көрөлчү силерде жооп. Бизде жооп бар. Б варианты Чүй. жооп туура эмес, Насият командасындагы жообу туура эмес болуп калды. Туура жооп Тарим экен. Мынакей, урматтуу радио угуучулар жана телекөрүүчүлөр, балдар, достор, оюндун катышуучулары, ушун менен билимиңди сынап көр бөлүмү дагы соңуна келип жетти. Албетте, кайсыл команда кандай, канчалык деңгээлде жооп берди, аны биздин көрөрмандар дагы өз баамдарын берип отурат болуш керек. Андан тышкары оюндун соңунда биздин калыстар тобу дагы өз бааларын чыгарып айтып беришет. Айта кетүүчү жагдай, буга чейинки берилген суроолордун бардыгы билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти тарабынан даярдалды. Эмесе биз 3-чү айланпага кеттик. Ошентип 3-чү бөлүм кыргыздын каада салт нарк населин бизден кийинки урпактар, балдар биле жүрсө деген тилекте суроолорду даярдап келебиз. Азыр болсо биз насият командасына берет экенбиз биринчи суроону. Насият командасы даярсыңарбы? Кеттик. Кыргыздын салтында жаңы төрөлгөн баланы сары май менен оозантышкан. Мунун сыры эмнеде? Сары майдын балага кандай пайдасы бар? Бизде жооп оозантышкан себеби анткени бала деген баланын ден соолугу чын болушуна жана жакшы эмгек этүүсүнө
салым кошкон. Ошондуктан озантышкан. Толуктоолор барбы? озантышкандан мурда тайнеси же болбосо чоң апасы карынга майды салып ошону даярдап коюшчу. Сонун азаматсың. Туура жоопту дагы кошумчалап анан калыс тартуу сиздер айтып бересиздер болуш керек. Ага чейин биз 5 жылдыз командасын дагы бир байкап көрөлү. 5 жылдыз командасы кандай жооп берет кана? Сарымайды эмнеге озантышкан экен жаңы төрөлгөн наристеге? Жана кимдигине жардам берет түшкөнгө аябай. Анан кийин ден соолугуна дагы болочокто майлуу сүттүү болсун деп дагы ырымдап неме сармай сыймаш. Анан кийин биз Озантышкан. өзүбүздүн эпосубузда дагы 3 карын майды сала койду деген жери дагы бар. Ошого байланыштырып дагы биздин салтыбызга сармай, жаңы төрөлгөн ымыркайга сармай берүү салт болуп калган. Сонун азаматсыңар. Негизинен тең эки команда канчалык бир деңгээлде айтышты. Биз бул суроону дагы жөн эле берген жокпуз. Биздин унутулуп бараткан жөрөлгөлөрүбүз, нарыктарыбызды балдар биле жүрсө деген тилек дагы кошумчалап биздин калыстар тобу аягында жыйынтыктап айтып беришет. Биз болсо экинчи суроого өтө берели. Экинчи суроо насият командасы. Семетей кимдин батасынан улам төрөлгөн? Батанын касиети жөнүндө да кошумчалап кетсеңер болот ушул жерге. Биздин жооп даяр. Бул Семетейге бата берген бакай. Жана бата деген бул бата менен элге көрөт. Батаны улуулар берет. Ал бата бергенде жакшы болот. Негизинен жооп туура эмес болду. Аны калыстар тобу да толуктап айтып беришет. Бул суроонун жообун биз 5 жылдыз командасынан күтөлү. 5 жылдыз командасы Семетей кимдин батасынан улам төрөлгөн? Биздин оюбузча бул чоң атасы Жакып бата берген, батасынан төрөлгөн деп ойлойбуз. Эки команданын тең жообу тилекке каршы туура эмес болуп калды. Семетейди батадан бүткөн бала деп айтабыз. А кимдин батасынан болгондо эсиңиздерге кыскача сала кетейин. Кошой менен Жолойдун күрөшүндө Кошой чыга турган болгон учурда кандагай шым табылбай, анан каныкейини камдап жүргөн ушул Кошой атадан бата алып, анан алсам деген тилегин ишке ашыруу үчүн Кошой атага даярдап жүргөн кандагай шымды берип, анан Кошой атадан бата алат. Эми кыргыз наркы бөлүмүнөн суроону биз 5 жылдыз командасына беребиз. 5 жылдыз командасы даярсыңарбы? Кеттик, биринчи суроо. Кулалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым. Бул кимдин сөзү жана маанисин чечмелеп бергиле. Бул Ошпурдун сөзү. Манастын атасы Жакып баласы ушунча байлыгын билип туруп тентек болуп бардын таштап кетпеш үчүн аны Ошпурга жөнөтөт. Анан Ошпурга жөнөткөндө куш деп бул Манаска салыштырып айтып атат. Манаска салыштырып кушту биз таптап аны өзүбүзгө көндүрөбүз го. Ошол сыяктуу эле Манасты дагы аябай таптап мен куш сыяктуу өстүрдүм деп Ошпурдун сөзү деп ойлойбуз. Насият командасынын жообун угуп көрөлүчү. Манастын сөзү бул кулалы таптап куш кылдым. Курама жыйып журт кылдым деген сөзү бул элдерди биримдикке чакырып, жана бөлүнүп кеткен туугандарын биримдикке чакырып, душмандарды жеңип алат. Негизинен окшоштурдуң жалпы жонунан жооп туура. Кулалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деп Манас атабыз айткан. Маанисин дагы биздин калыстар тобу тереңирээк чечмелеп берет. Биз 5 жылдыз командасына экинчи суроону узаталы. Улуттук суусундуктардын түрлөрүн санап бергиле. Биздин жооп даяр. Биздин жооп кымыз, бозо, жарма, чалап, максым, атала. Азаматсыңар, негизинен жооп туура. Улуттук суусундуктарды жакшы билет экенсиңер. Бул жерден айран менен уй кымыз, курма чай кошулбай калды, калганы туура айттыңар азаматсыңар. Мына ошентип урматтуу биздин сүйүктүү достор, бөбөктөр, угармандар, көрөрмандар, оюнубуздун
негизги бөлүмү дагы соңуна келип жетти. Бүгүн биздин оюнга Ош облусунун Кара Суу районунан түзүлүп келген 5 жылдыз курама командасы болду. Даярдаган мугалиме Гүлбирак Калдоусова. Жана алардын атаандашы Нарын облусунун Актала районундагы Аскар Турдаконов атындагы орто мектептен түзүлүп келген Насыйкат командасы. Даярдаган мугалимдери Айзада Сыдыгалиева, Айнура Саякбаева болду. Эми баарыңар чыдамсыздык менен күтүп жатсаңар керек, Албетте, ар бириңер эсептеп отурдуңар, кимдин баасы канча болду, ким канча упай алды. Бирок ошондой болсо дагы биздин серепчилерибизге сөз кезегин берели. Тагыраак кайсыл команда кандай упайга жетти, кандай артыкчылык көрсөттү командалар, анда сөздү, кепти биз калыстар тобуна узаталы. Аябай даярдык жакшы келиптир. Мына кийген формаларынан, айткан сөздөрүнөн, анан саламдашуусунан эле көрүнүп турат да даярдык жакшы экени. Эми оюн болгондон кийин өйдө болот, ылдый болот. Айрым суроолорго жооп табылбай калып атты. Аны көрүп аттык, бирок дээрлик көбүнө жооп бердиңер да суроолорго. Анан бул жерде мен да ошону баса белгилейин дедим эле, улуттук нарк деген бөлүгүнө келгенде, 3-чү бөлүккө. Ушул жерден бир аз такалып же болбосо баягы сөздүн нугу башка жакка болуп кетип атат да. Мисалы, кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген сөз манастык экенин 7-чи класс болгуча мындай жакшы аңдабай калыш кичине мындай бир кечиримсиз десек болот да. Ушул жагынан, манас жагынан же болбосо ушу улуттук наркка байланыштуу бир предметтерди киргизсе болобу, же болбосо сабак арасында деле мугалимдерден сураныч, ушуну бир колго алып, сабактын ортосунда деле бир түшүнүк берип турса окуучуларга, улуттук нарк деген эмне, кыргыздын салт санаасы, үрп адаты деген эмне, ушул жаатта мугалимдер бир кошумча бир түшүнүктөрдү берип айтып турушса, балдарга сиңе берет эле да. Анан негизинен эми сабактар боюнча жакшы суроолорго жооп бердиңер. Мен эми жалпы жыйынтыгын айтып коеюн кыскача эле. Биздин Актала районунан келген Насыят командасы бүгүн 114 упайга ээ болду. Ал эми Кара Суу районунан келген 5 жылдыз командасы 162 упайга ээ болду. Урматтуу достор, балдар, телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, кийинки жумадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.